Каппадокиядагы үч сулуу пери морулары аймактагы сөзсүз көрүлүшү керек жерлердин баш сабында турат. Бул таң калыштуу аска айкелдери жерден өсүп чыккан үч укмуштуудай гигант козу карындарды чагылдырат. Уламыштарда атасынан качкан Ханбийке үй бүлөсү менен өлбөс пери морусуна айланганы айтылып жүрөт. Алардын формасы ушунчалык кызыктуу жана өзгөчө болгондуктан жанынан токтобой өтүп кетүү мүмкүн эмес. Мындай шартта биз дагы токтоп казак бир туугандар менен маектештик. Маған ұнады, 7 күннен бері біз қазіргі уақытта Анталия, Памуккали и Каппадокияға келдік. Табиғаты өте керемет, ауасы таза, табиғи өнімдер қатты ұнады, көруге тұрарлық. Аллах тағаланың берген сыйы, Түркияға берген сый екенін көрдім. Аллах тағала қалай Түркияны жақсы көретінін түсіндім да. Сондықтан келіп көрсеңіздер өкінбейсіздер. Бұл жерде қолдан жасалған емес, Аллахтың сыйы. Аллахтың қолымен жасалған керемет табиғи әдемілікті көруге болады. Сондықтан бұндай Қазақстанда да бар. Тап олай емес. Бұлар бұяқта табиғаты өте әдемі, тарихи жерлер өте көп. Сондықтан маған ұнады, тағы келемін бұйырса. Бірінші рет келгенмін, тағы да келемін. Қайта-қайта келіп көре берсем де көзім тоймайды. Сондықтан әдемілік, сіздер қош келдіңіздер, сіздер де күшті демалыңыздар. Сәттілік тілеймін. Түркиянын Каппадокия аймагы өзүнүн табияты жана тарыхы менен таң калтырууну улантууда. Каппадокия дүйнөнүн эч бир жерине окшобойт. Чокусу муз болуп турган вулкандар, өзүнчө турган анча бийик эмес тоолор, аскалар жана берекелүү өрөндөр менен белгилүү. Өлкөнүн борбордук аянтына жайгашкан тарыхый жер дүйнөнүн бардык жеринен туристтерди өзүнө тартып келет. Каппадокия өтө керемет жер экен, Алланын берген. Бул жерде енді шаарларды көрүп, табиғаттың қандай әдемілігін көріп, өте қатты ұнады. Барлық бізде әріптестерімізге барлықтарына жақсы ұнады дейтін. Эмнелерди таң калтырат, эмнеге маани бератасыз? Енді бұл жерде әртүрлі таулар ұнады бізге. Үшкір таулар, ерекше таулар ұнады. Және де шаарлардың қандай әсем түрде бірден 200 шар ұшырып, өте жақсы ұнады бізге дейтін. Каппадокия биздин заманга чейин хеттиттер доорунан берки цивилизациялардын изи калган тарыхый жер. 1985-жылдан бери ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастар тизмесинен орун алган Көреми ачык асман музейи ташка чегилген ыйык жерлери жана алгачкы христианчылыктын маанилүү көрүнүштөрүн чагылдырган фрескалары менен өзгөчөлөнүүдө. Мында келгендерди 3-кылымда Рим императору Константин I тарабынан христиандыктын кабыл алынышынан кийин бүгүнкү музей аянтында саны тез көбөйүп жаткан чиркөөлөрдөгү жакшы сакталган дуал сүрөттөрү көңүлөн буруп келет. Каппадокия понравилась, очень интересно, есть что-то. Каппадокия бизге абдан жакты. Көрө турган жерлер көп экен. Сөзсүз түрдө эрте менен аба шаарларында учуңуздар. Коркунучтуу эмес, укмуштуудай эмоцияларды тартуулайт. Азыр эми музейди көргөнү келдик. Бул жакта эмнелер бар экенин көрүп жүрөбүз. Биз украиналыкпыз. Аланияда жашайбыз. Каникулда балдар менен 3 күнгө саякаттап келдик. Мен кыргызстандыктарга салам жолдойм. Сиздер дагы бул жака келиңиздер. Всем привет, приезжайте в Турцию, тут очень хорошие люди, очень интересно. Пери морулары Каппадокиянын символу. Мору сыяктуу таш үңкүрлөр аймакка башкача атмосфера берип турат. Пери моруларынын эң коз жери Пашабак. Бул жердеги калпактуу пери морулары туф жана жанартоо күлүнөн жасалган конус сымал туукусу бар. Ал эми Селиме үңкүр манастыр комплекси Каппадокиянын эң популярдуу туристтик жайларынын бири болуп, 8-9 кылымда курулган. Анын курулушу 200 жылдан ашык убакытты талап кылганы жана бир эле учурда 5000ге чейин адамды батыралары айтылат. Учурда бул жай акы төлөп кирүүчү расмий музей болуп саналат. Чындыгында Каппадокия тарыхка бай, табияты кооз жайлардын бири. Алардын катарын Каппадокиянын жанында жайгашкан Ыхлара өрөнү дагы толуктайт. Бул жерден сиздер кооз канаттуулар менен жаратылыштын кооздугу ошондой эле дарыялардын жээгинде басуу үңкүрлөр менен дагы тааныша аласыздар. Азыр мен ошол Ыхлара өрөнүн бийиктиктен туруп тамаша кылган жайда турам.
Каппадокиянын кызыктуу жерлери көп. Аталган райондун тегереги туристтик жайларга бай. Жогоруда бир бөлүгү гана тизмеге кошулду. Регион телеканалы буга чейин дагы бир нече локациялар менен тааныштырган. Асель Сыдыкова, Түркия Республикасы, Каппадокия, Регион телеканалы.